Жердештер, желбестер Америкадабы. Өрүктүн ширин даамын бала кезинен туйгандар акчанын кандай жыптанарындагы башкаларга караганда эрте сезишкени чындыкка дал келет тура. Азыр Американын чоң шаарында колтук алышып, күн-түн эзилишип, маектешип жаткандар эмнени сүйлөшүп жатты экен. Албетте кантип Кыргызстанга кайтуунун жолдору туурасында кызуу кеп алышып жатышкан чыгар. Канчада туулган жердин топурагы алтынга алмашкыс эмеспи, балким өздөрү дагы мынтип мекенден сырткары калам деп үй чуктаса түшүнө кирбегенин болголоп жатса керек. Биринчи болуп Америкага чумкуган Аскарбек Шадиев күн алыс Икрамжан менен сүйлөшүп турганы калп эместир. Анан эптеп ажылыкка аттанган Илмиянов дагы артка кайрылбай түз эле Америкага зуу койгонун айтып чыгышты. Балким ак үй тараптан чыккан добушту күтүүгө аргасыз болуп жаткандыр. Анткени азыркы ажоонун тагдырына оң кут түшүргөн өз экенин кошо барган ажыкелерге баян эткен турбайбы? Бекер жерден жел жүрбөсүн билбейбиз да. Эмнеси болсо да эки көпөстү басып алган байлыктарына эми чөп сая албай калдык окшойт. Буга окшогон болмуштарды башыбыздан кечирбедик беле? Кайран жашылбайлар кыргыз элине буйрубаган. Акыркы маалыматтарга таянсак, Илмиянов Россияда жүргөн имиш. Ал жерден качан кайтып келери белгисиз. Булак ачык сөз. Эч кимдин алы жетпейби? Кимдер гана айтылуу кумтөрдүн тегерегинде сөз кылган жок дейсиз. Бири элге зыянынан башка пайдасы жок десе, кайбир окумуштуулар коомдук ишмермин деп өпкөсүн каккандар бул кендин бизге тийгизген финансылык таасири чоң деп көзгөрүнө кетменин жерге ныгыра чаап келди. Азыр деле кумтөр боюнча эки жаат бөлүнмөлөр уланып келет. Ал эми алтындын даамын тургай, чылгый өңүн көрө элек жай турмуштагы тургундар өзүнүн оокатын кылууга ынтызар. Дали болсо дискуссия кызуу уланган боюнча кабарлар бар. Тилекке каршы өкмөт ким келсе дагы тизгинди эл тарапка тартууга чамасы келбей турганы боюнча ар кандай күбүршүр кептер козголуп жатат. Жаңыдан премьер-министр тактыга олтурган Мухаммедкалый Абылгазиев бул жети баштуу ажыдарга айланган коррупциялык схеманы даремети жетеби деген соол ташталбай койбойт. Жантөрө Сатыбалдиевдин, Жомарт Оторбаевдин, Темир Сариевдин алы жетпеген соң бул кишинин деле аткан жебеси сүт болуп калбайбы? Эгерде чында ушул маанилүү маселени оң тарапка чече билсе, кыргыз элинин оозунда тарых болуп каларын деле айта кетеличи. Алтын бар жерде эбегесиз тирешүү болорун билбейбиз десек, калктын казанда кайнап кетерибизди эсибизден чыгарбайлы. Интернетте батир сатылат деген жарнакты көрүп, аны сатып алууну чечкен аял $20,000 алданды. Бишкекте аял үй сатып алам деп $20,000 алданып калды. Бул тууралуу бүгүн 21-июнда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Берилген маалыматка караганда, КТ аттуу жабырлануучу аял Финполицияга анын ишенимине кирип, эри суммадагы акчасын алдап алып койгон бейтааныш адамга карата чара көрүүнү өтүнүп арыз жазган. Анда аял интернетте батир сатылат деген жарнакты көрүп, билдирүүдө калтырылган номерге байланышка чыкканын билдирген. Батир сатмакчы болгон адам өзүнүн Орусияда экенин айтып, кардарына банк аркылуу $20,000 которуусу керектигин айткан. Экөөнүн макулдашуусунда сатуучу акчаны алгандан кийин Бишкек шаарындагы батирди сатып алуучуга өткөрүп берүү үчүн келмей болгон. Бирок аял акчаны которгондон кийин үй сатам деген адам ал менен байланышты үзүп койгон. Бир нече убакыт күткөн аял кайра банктан акчасын кайтарып алганы барганда, банк кызматкерлери ал жөнөткөн $20,000 алуучу адам алып кеткенин айтышкан. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголду деп жазылат маалыматта. Ошондой эле аталган мекеме өлкөнүн жарандарын социалдык тармак аркылуу тараган жарнактарды көрүп чечим чыгарууда кылдат болууга чакырды. Булак Супер KG.